баштаган. Yol açarına salka var gördüm. Şardan 17 kilometre alыстатып atken. Yine ошол башталгандан баштап свалкага чейин жолдун тегери бүтүр мусор. Жетпей төгүп кеткен. Анан барып жеринде барып көргөндө көрдүк ошол багы свалканын мындай айтканда кароосуз калгандыгы дагы көзөмөл жоктугу билинди да. Ошол жерде биз жеринде барып көргөндөн кийин шаардын беринде шаардын жетекчилери менен ташынып бердик ошону тез арада тозу боюнча таландар 9 гектар жер экен. Талан баардыгы мусор басып кетти да. Таштанды таштоочу полигонубуз бул 9 гектар делик да. Кече жакында Барк айыл өкмөтүнүн өкмөтү келип арыз жазып кетти. Биз дагы таштандыларды силер таштаган полигонго апарып ташып турууга уруксат бергиле депчи. Биз ага уруксат бердик, себеби ал территория Барк айыл өкмөтүнүкү. Ал территорияга биз ошо Жалал Абад шаарынан чыккан бүт таштандыларды ошол жерге таштоо иретинде жерди алганбыз да. Анан чын-чынында көйгөй бар, ал жерде ачык жер, шамал болгондо бүт кагаздарыбыз, салфандарыбыз учуп кетет. Билесиздер да, мал жайган адамдарга кичине тоскоолдук жаратат десек болот да. Уйлары, койлору ошол эле же апарып төккөн пленкаларды тиштеп, жосо жалап аткандарын көрүп көйгөй жаратканын айтып келишет да бизгечи. Ошону быйылкы жылдын эсебинен 6 айдын жыйынтыгы менен бир тосолу деген дагы өзүбүздүн бир пландарыбыз бар. Анан кече жакында биз Кумус аркылуу таштандыларды немеге бергенбиз? Аукционгочу. Аукционго бир эле адам катышты да. Эмне үчүн таштандыдагы бакалашкалар, кагаздар, темир тезектер бүт бар жогу алынат да. Алынып туруп, муну кайра эле иштетүүгө тапшырышат да.